Ne bu düşündeki Ошо элеватор иштебей атат да. Неге? Элеватор ошо ремонттош керек да өзү. А буга чейин эмне ремонт кылдыңар? Былтыр кылсак частныйга кылганда частныйда алар не тогуп кетип калыптыр. Кырышымда бир шайбасы түшүш керек экен эле. Ошону койбой коюшту, прямо кетип калышкан. Быйыл мен МЖКга жазып келгенимде августта жазып келдим окшойт. Бар да бирок точ нерсени билбейм, числонучу. Жазып МЖК. эсептеп чыгышты. Анан МЖК? Бана. Азыр Не болду? Жок, эмнеге бүгүнкү күнгө чейин жасап атыңар? азыр шаарда эмне болгон авариялар көп болгон үчүн келип алып жатат. Эрсайги түшүп калган экен. Биз 5 октябрь, ноябрдан баштап бүлүктү берип баштаганбыз да. Бүгүн канчасы? Бүгүн 12-си. Бир жума болду. Бир жумадан бери жүрөсүңөр менен. Бир жума эмес, мен акчаны төлөп келгенибизге где-то бир 18 или 20 күн болуп калды. Ушундай болуп калды. 20 күн. Силерде Ушундай болду. Бизде эми балдар жетишпей неме болуп, азыр жүрөп жасап атышат. Бүгүн берилер? Бүгүн берилет да. Мындай кылыш керек эле да. Мына ар бир райондо МАП деген бар. Муниципалдык аймактык башкармалык. Туурабы? Канча сотрудник бар силерде? Элеватор. Эмелерге коштук Централ. Бардык 26. Мен буга чейин штабта тапшырма берген МАПтарга. Аларда жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн ошол жылуу кала турган системасынын бардыгын совместно мына ТЭЦ менен текшерип чыккыла деп. Текшерип чыктыңар беле? Айткансыңарбы? Мына ушундай проблемалар бар. Булар боюнча биз өзүндө чогулушта канат департаментинин каттар бергенбиз. Качан бергенсиз? Бардыр деп. Биз анан МЖКны өзүбүздүн чогулушка да чакырдык. Келсеңиздер чогуу кайсы элеваторлор майланыш керек ошолор боюнча да маалымат алып бериңиздер. 4 жол чакырдык. Албек Казбаев. Давайчы бардыгы келип мына МЖКга тапалып атат. Бизде арыз менен кайрылган немелерди ушу атабыз да. Жок, арыз менен эмес. Буга чейин ошо бүгүнкү күндө 608 көп кабаттуу үй болсо ошонун баардыгын МАПтарга бөлүп туруп карашыңар керек эле. Эмне болуп атат азыр кана? Азыр балдар Каерде иштөө кана дамком баскыла бер. Баш, тамкон. Toplarsın, bilmesin. Niye bunlar? Niye oldu? Задвижкасын алмасын қазына, задвижкасы іштейді. Задвижканы буга чейин оңдоп койбой эле. Біз ескертме бергенбіз бұларға. Анан Ескертme берсең 18-20 күндө мурун өзү акчасын төлөп койгонбуз дейт. Неге ушул убакка чейин келбedi? качан бүтүрөсүңөр? Аз бүтүрөбүз. Бүгүн бүтүрүп Элеватор эмне? Бая мына эже эмнени айтат? Элеватор жакшы иштебейт экен, эмнеси? задвижкасы иштебейт экен. Дагы эмне экен дагы причинасы? Так, ведомдода биз тесттин тарабыбыздан 2 жыл предписание бергенбиз. Апрелден баштап кышка даярдык боюнча токтом негизинде 2019-20-ге. Но задвижкалар го заңда панда шуларды майлап, сайлап, сырдап, онокул ичине ачып, онокул атат. Мисалы задвижкалар азгына уже 4 жылдан бери бул дом отопление алышып баштады 2014-төн бери. 2014-кө отопление албайт эле бул дом. Отказной болгон. Ошодон бери эч кандай иш жүрбөйт да. Азгына жаңы задвижка коюп атат. Но 4 задвижка ошо заңда панда турат. Шуну жыл сайын майлалы дейбиз шуну. О, грязевик деген бар, оны тумалык деген. Ачынып ичине ачып ошону тазалап болуп кыла дейбиз. Анан кийин тилекке каршы жашоочулар эч иш кылбайт да. Ошо 2014-жылы койгон боюнча элеватор ошону чыкпайт. Ошондо элеватор апель коюп, аны термометр, манометрдин баарын койгон. Мисалы манометрде госплайка өткүзүлдү дейбиз, чтоб давление көргөнү. Термометрде кылбайт да. Мындай болуш керек да, урматтуу жашоочулар. Силергечи сапаттуу жылуу керек болгон маалда ушундай манометр менен термометрлерди коюп алсаңар, ошондо мындай келишпестик болбойт да. Мисалы тесттен бизге
нормада бербей таат деген маселелер чыгат. Эртең кышта биздин үй ысыбай таат деп. Эгер ошону коюп алсаң ошол жерден көрсөтүп турат датчик. Канча берип атканын, канча температурада, канча басымда берип атканын көрүнүп турат баардыгы. Ошон үчүн ошол көрсөткүчтөрдү ана киптеп коет. Измерительный приборлор. Ошолорду сөзсүз коюшуңар керек. Ал силердин милдетиңер. Эч канча турбайт бул. Өзүчө. Канча турат? 200 сом 300 сом базарда. Көрдүңөр, эч канча турбайт. Китайскиден баштап заводскийде. Бирок силер канча берип атканын ошол жерде көрүп турсаңар болот да температураны. Басымды. Ошо күйөөм айтып калат да, мынча деле берилиш керек деп. Көрдүңөр, бунусу жок. Эч ким кантип колуң менен кармап билесизби, билбейсизби? Былтыр айткан өзү ошол жерин көрсөтүп тура силер ашча кирип бурабагыла деп айтат өзүчү. Ким билет? Бүгүн бүтөсүңөрбү? Азыр беребиз. Биз билбейбиз, чындап күйөөм билет да мындай темирдилерди. Күйөөмүз каякта азыр? Бардым. Текшерип чыккыңар беле? Айткансыңарбы мына ушундай проблемалар бар. Ош шаарынын Салиева көчөсүндө жайгашкан 59 көп кабаттуу үйгө жылуулук келген эмес. Көп кабаттуу үйдүн борбордук техникалык жабдуусу иштен чыгып калган. Жашоочулар өз убагында тийиштүү мекемеге кайрылбай, оңдоп түзөө иштери кеч башталган. Ошондой эле көп кабаттуу үйдүн терезелери ачык. Кышка карата эч кандай даярдык көрүлгөн эмес. Мындан улам шаар тургундарын суук түшкүчө бардык жылуулук түтүктөрүн көзөмөлдөн өткөрүп, берилген жылуулукту максаттуу пайдалануу эскертилди. Арыз түшүп анан Дамкомдор кышка даярдык боюнча өздөрүнүн немесин бериш керек. Бизде Дамкомдор иштебейт. Ошол биз шаар боюнча карайбыз. Бизде балдар авария болгондуктан балдарыбыз жетишпей калды. Ошондуктан азыр бүгүнкү учурда өзүңүздөр көрдүңөр. Бүгүн толугу менен беребиз. Салиева 59 боюнча. Ош шаары боюнча 607 көп кабаттуу үй бар. Ош жылуулук электр борбору шаар ичинде 317 көп кабаттуу үйдү жылуулук менен камсыздаса, 288 көп кабаттуу турак Ош муниципалдык жылуулукту камсыздоо ишканасы тарабынан жылытылат. Жылуулук берилген күндөн тартып абанын температурасына жараша жылуулук таратылган. Бирок жылуулукту үзгүлтүксүз алуу үчүн шаар тургундары да даярдык көрүш керек. Биз ушул убакка чейин элеватор боюнча проблемабыз болду. Себеби бул элеваторубуз бул убакка чейин иштеген эмес. Биз барып заявление жаздык. Заявление жазгандан кийин төлөгөнүбүзгө акча 17 күн болду. 17 күн ичинде эми бизге келип ремонт кылып атышат. Буга чейин 5-inde берилди. Бизге алиги чейин келе элек. Кудай кааласа бүгүн келет деп ойлоп атабыз. МЖКнын адамдары келип бүгүн оңдоп атат. Ош муниципалдык жылуулукту камсыздоо жана Ош электр жылуулук камсыздоо ишканалары толук текшерүүдөн өткөн. Мында жылуулук камсыздоочу отканалар оңдолуп, эскилиги жеткен жабдыктар толугу менен жаңыланган. Ошондой эле жалпы шаар аймагында 15 жерде туруктуу бада көмүр сатылып жатат. Кудай буйрса ошо 1-2 күн ичинде Ош шаарында толук ошол жылуулукка көп кабаттуу үйлөр туташтырылат. Андан сырткары соц объектилер 100% бүгүнкү күндө туташтырылган. Анын ичинде саламаттык сактоо тармагы, больницалар, поликлиникалар, мектептер, бала бакчалар бүгүнкү күндө толугу менен жылуулук алып жатат. Мына көрүп атасыздар, учурдан пайдаланып мен айтып кетет элем. Ушул биринчиден бул көп кабаттуу үйлөрдүн подвальный части бул элдики. Мындайча айтканда жеке менчик деп эсептелинет. Аны ремонт жүргүзүү иштери бардыгы ошол эл тарабынан жүргүзүлүш керек. Бирок ага карабай биз мына бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттен ушул жылуулук берүү системасына ошол 50% биз софинансирование кошумча каржылоо менен каржылап келип атабыз бүгүнкү күнгө чейин. Шаардагы 288 көп кабаттуу үйдүн жылуулукка болгон карызы бүгүнкү күндө 26 миллион 550 миң сомду түзөт. Көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары карызын өз убагында бербесе, жылуулук берүү толук токтотулат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдематулу, жаңылыктар. Биз эми угатабыз силерден азырчы. Эми угатам да. Боюнча Бизде вообще андай буга чейин айтылган эмес да. эскертүүлөр бергенбиз. Домофон коюлду деп мээримде айтылган. Имени домдордун алдына келип, мына аштан алдына келип андай чогуу иш болгон жок да. Мен эми угатам. Жашаганыма мына 10 жылдан ашты. Мына аймак кеңеш. Ким Дамком? Сизби Дамком? Салам алейкум. Я постоянно соғысқа тестер Атыңыз кім? жылытып Мындай да? Жылуулук берип атабы? Берип атабыз. Үйүңөр ысып атабы? Кандай ысып атабы? Азыр Жакшы ысып атабы? немеге жараша нормально. Жалып жок, а? Жок. Эми бизден силерге жалып бар да. Эмне дебейсизби? Мына биринчиден кышка даярдык үчүн подъездге эшик коюш керек.
Mına biz berip aткан жылуулуктун баардыгы көчөгө чыгып кетип атат ушул жерде. Сиз эшигиңизди ачып чыктыңызбы азыр? Жылуулук чыкты коридордо. Коридордо мына эшик жок болсо түп жакка чыгып кетет эшик жылуу. Ошон үчүн кышка даярдык боюнча мына ашып барса 100 сомдон акча чогулсаңар бир эшик келет. Эшигиз бар. Эшиктери бар. Мынаны Коюп койсоңуз. мына жерге бетон куйдурганда туура келбей алып койгонбуз. Эми аны бир устаны чакырсаңыз 100 сом берсеңиз турлап берет. Акчаны да даяр кылып. Мына элдер айтып атат. Аягында куполуңда коюлган эшик. Элдер айтып атат. Эгер Дамком уюштурганда биз кылат элек ошону деп. Жо эшик бар, акча деле даяр. Устаны болбошуп атат. Уста бошосо өзү койгондо ошол уста келсе койдурат. Одан башка усталарга деле бере берели да, болбосо. Башка уста кыйматта азыр. Биз жуманы Протоколго жаз. асында аны эртең коюлат. Мына айнектерге анан о подъездин баш жактагы айнектерди ham жылуулаш керек. Айнектериңер жылуулашыңар керек. Мына подъездин айнектерин жылуулаш керек. Анан кийин ысык болот да. Азыр мына погодага карата үйүбүз акшылы ысып атат. Нормальный да. Эртең дагы ошо январда келебиз, ушуну көрөбүз. Хорошо? Туу сүйлөштүк а? Канчада койдуруп коесуз эшик? Эртең бүсүн коюлат. Ичинде койдуруп. Мына бир жуманын ичинде койдуруп коесуз эшик. Эшик өзү бар даяр. Сүйлөштүк. Рахмат.